башталды киребер. Qandaysizlar? Bugungi akırkı sabakka deymi ошондо? Bugungi akırkı sabak başlayız. Bugungi tema meditasiya жасап атып токтолуп калган учурлар болот да. Түшүнүңүзбү? Мисалы, башында медитацияны баштадыңар да. Башында биринчи эмеде адам медитацияга жакшы чыгат. Чыгып туруп, анан көпчүлүгү сен бир канчасы кайра кете албай алат жакшычы. Эмне себептен кете албай алат? Маселе ошол жерде да. Бирок ар адамдын эгосунун формасы ар кандай болот. Түшүнүңүзбү? Ар адамдын формасын ар кандай болот. Бул эже башкача ойлонот, дүйнөнү башкача алат, бул башкача кабыл алат, мисалы туурабы? Бул жерде ар ким дүйнөнү башкача кабыл алат. Өткөндө мисал катары сүйлөйүн. Бир эже айтып калды. Медитация кылып баштадым дейт. Ишим жүрүп баштады дейт. Жакшы тааныштарым көбөйдү дейт. Анан туруп эле медитация кетпей калды дейт. Анан неге кетпей калды деп мага личный разговор жасаган экен. Бизде андайлар көп. Неге кетпей калды деп туруп бул жерде напси адамга тынымсыз кол салып турат. Түшүнүңүздөрбү? Напси эгер адам жараткандан ажырабай, Кудай деп мындай жакшы жүрсө, напсинин ал жетпей турат адамга. Анан биз да пендебиз да, напси каяктан кол салып, каяктан тууралап кеткенин билбей калабыз да. Анан экөөбүз личный разговор кылып, жолугуп сүйлөшүп калдык. Анан анда эмне кылып атасыз дедим. Эмне кылып атасыз? Кана неден улам кетпей калды дедим. Дегенде башында айтат. Ал эго деген ушундай да, эго. Бая иштерим жүрүш баштады дейт, анан бир бизнес эмеде окуй алган экен тренерде. Ошонун ортосунда дагычы. Анан ал жактан сен жалаң ийгиликтүү адамдар менен жүр деген экен. Сен ийгиликтүү адамдар менен жүрсөң, телефонго өчүрүп койчу. Сен жакшы жерлерде жүр деп баягы установка берген экен. Эми карап турла. Бул бизнес башка, духовность башка. Бирок экөөнү бириктирсе болот. Эми карап турла. Ал бая башында медитациясы жакшы кетип, чөнтөк акча түштү, уже курстарда окууларда окуп баштады. Түшүнүңүздөрбү? Анан ал атайын шараккан суунун жээгине, атайын баягы токойлорго, атайын жайлоолорго барып медитация кылып баштадым дейт. Анын эгосу уже мен жакшыраак жерге барып медитация кылам дегенге түшкөн. Түшүнүңүздөрбү? Түшүнөңүзбү? Уже адамда бөлгөндө бул жакшыраак жерди издейм дегенде уже ал Кудайга жакпайт. Кудайдын нерсесин биз жакшыраак жерге алмаштыргыбыз келип, аны медитациясы токтогон. Бул бир причинасы. Түшүнөңүзбү? Анан ал адамдар мен, духовный адамдар менен, таза адамдар менен, бизнестеги адамдар менен жүрөм деп,
Уже мен ошондой өнүгүшүм керек турбайбы деп турдум. Ал медитация жасай эле жатып эле эгонун биринчи элемесине түшүп калды, капканына түшүп калды. Түшүнө албадыңбы? Мен айтам, биз айтабыз. Медитацияны базарда деле кыла бер дейбиз. Туурабы? Мен дайым айтам. Дискотека болуп аткан ызы чуу жерде деле кыла бер дейм. Сөзсүз бир жерди тандаштын кереги жок. Түшүнө албадыңбы? Анткени биз аң сезимибиз жакшыраак жерге барайын, жакшыраак адам менен сүйлөшөйүн, жакшыраак болоюн деп атып, эмне болобуз? Айныбыз. Ошол жерден токтоп калат. Эми кызык жерин карап тургула. Ал разбор ага эле тийиштүү разбор. Түшүндүрбү? Бул эже совсем башка edет мисалы, башкача. Бул эженик башкача мисалы. Бирок могу медитация ошол общий нерсени камтыйт, общий нерсени камтыйт. Мына кээ бир учурларда мындай баягы мындай кошумчалар болуп кете берет. Бир ата бала болгон экен дейт. Анан бир канча жыл тахажжуд намазын окупту дейт. Эртең менен турупчу. Тахажжуд намазын окуп жүрүп анан бир күн тахажжуд намаздан келатып айткан экен да, ата караңызчы. Укмуш нерсени ушул адамдар сезбей уктап жатат да, ушул адамдар билбей. Биз билбегенди билбей уктап жатат да деген ушунун атасы айткан экен да, балам ушул сөздү бекер айттың деген экен да. Сен бир канча жылдык дейт, тахажжуд намазын сообун жеп чыгадың дептир. Адамдарды уктап жатат булар, ушу биз алардан мындай тазараакпыз или биз ушул нерсени жаратканга жакыныраакпыз деген сөз, ою уже тахажжуд намазын сообун жеп чыгат. Түшүнө албадыңбы? Эми ушул сыяктуу баягы эго бул балалап кетет, тамырлап кетет. Тягынан деле, биягынан деле кол сала берет. Түшүнө албадыңбы? Көбү машыгып келатып эле, машыгып келатып туруп эле эгонун капканына түшө берет. Мен дайым айтам го, жанагы 100 этаж үй бар деп коеюн, 100 этажда жөнөкөйлүк деп коеюн, ушунчалык тазалык, бир момундук бар деп коеюн. Биздин максат ошол жака чыгыш керек болсо, биринчи этаж жокчулук деп коеюн, баягы студент убак, эчтекеге жетпеген убак. Анан ушинтип бир экинчи этажда кичине акча келип баштады деп коеюн, бизнес карылып баштадым. Үчүнчү этаж аябай акчаң көбөйдү, бизнес, 4-нчи этаж алтын, 5-нчи этаж авторитет, 6-нчы этаж куда күтүп ушундай укмуш болуп калдым. 7-нчи этажда ушундай бир коомдо ордун пайда болду мисалы. 8-нчи этажда дагы сен укмуш болуп калдың мисалы. 9-нчы этажда бийликке жеттиң. Биз могу пендечилик акыл мындай кичине өсүп баштаганда эле ошол комфортко кирип кете беребиз. Ошо 99 этаж ошо адамдын комфортунан турат. Түшүнө албадыңбы? Мына өсүп барат эле ошого кирип кетебиз да бүт ошол жака чыланып жатып кала беребиз. Кичине байлык келсе эле Кудайга шүгүр, ушуга шүгүрдү эле бүт ошол жерден өспөй калабыз. Пайгамбарыбыз айтканда, окшош күндөрдөн коркма деген. Түшүнө албадыңбы? Ошон үчүн ал эжеге разбор болгон, эми мындай разборлор көп болот менде. Ал эжеге разбор болгондо ошол жерден таап чыкты. Түшүнө албадыңбы? Причинасы. Любой адамдын кетпей аткан причинасы болот. Медитация кетпей калды, сөзсүз бир причина бар. Мына бул эже түшүндүңүзбү? Нени түшүндүңүз, айтыңызчы. Жок, экөөбүз кечеги разбордон. Кечеги разбордон мен өзүмдү түшүндүм. Бир эле сөзүм менен мен өзүмдү көз алдыма уже элестетип койдум. Мен өзүм кандай экенимди уже мындай бир сөз менен уже түшүнүп калдым да, мурда мен аны вообще түшүнбөй чыккам. Билчү эмессиз. Эми ошол толук эмеңизди мындай, сиз мындай да бул эже, мисалы адам эгодо турганда, ошо меники чындык дей берет.
Мен бирөөгө жамандык кылган жокмун. Мен түз жүрөм, мен так жүрөм, мен таза жүрөм. Мен эмнеге күнөөлүүмүн дейт да. Ар бир адамда ошондой ой болот, түшүнүңүздөрбү? Ошол ой туура эмес болуп чыгат негизи. Азыр 10 жылдагы оюң 15 жылдан кийин туура эмес да туурабы? Бирөө азыр силерди аябай сөгүп, күйөөңөр урушуп койсо, 10 жылдан кийин азыр аябай кыйналасыңар, 10 жылдан ошол туура айткан экен дейсиңер. Мисал да бул. Аксакалдар, админеталар бир сөз айтса, укпайбыз, кийин бир 5-6 жылдан кийин, 10 жылдан кийин ошол туура айтыптыр дейбиз туурабы? Анткени адам өзүнүн эгосунда турганда адаша беребиз. Түшүнө алыңарбы? Ошон үчүн мына могу мен дайым айтам го. Базарда болобу, самолетто болобу, поездда болобу, каякта болбосун жасай бере турган иш бул. Биз таза жерди издеп эгобуз, түшүнүңөрбү? Эго деген Алла Таалам бардык жерде да. Биз эгобуз таза жерди издейт да, таза адамдарды издейт. Адамдарды бул мындайраак деген үчүн гана биз ошол жерден кармоо беребиз. Адамды бөлүп койгон үчүн биз адамды бөлгөнгө акыбыз жок да. Бул бир нерсеси, кичинекей жери. Ушуга окшогон могу бизнесте да разбор кете берет. Ошондор. Суроо барбы? Анда деле мисалы бизнесте мындай да. Өткөндө бирөө келген, ошон окуяны айтып берейин. Ак көңүл жакшы клиент экен да келгенчи. Анан мисалы мындай да. Бир клиент келди. Бай клиент келди, акчалуу клиент келди, акчалуу адам келди. Биз ошо менен аябай жакшылап сүйлөшүп, ошонун көңүлүн алып, товарчы саттык, туурабы? Жаныбызда эмне калды? Анын акчасы калды, пайдасы калды да. Эми карап тургула. Ошол убакта бир ишкен бирөө келди деп коеюн. Баягы акчаңар көп, бир алтын сатып атасыңар деп кой мисалы, Эми алтын ала турган киши белгилүү да мисалы. Туурабы мындай? Анан ошол убакта эле бир алтын сатканда эмне бизнес кылсаңар акчаңар көп, ошентип да толтура деп коеюн. Анан адам да эгосу семирет да. Эми семирген деген баарын семирет да айтпаганга акым жок. Анан дагы бир клиент келди, экинчи клиент келди деп коеюн. Клиент келгенде ал албайт. Бир ичкен бирөө или бир мындай көчөдө жүргөн бирөө деп коеюн. Мындай биздин түшүнүктө. Биз ага моунун канча андай мындай десе, биз ага жанагы мурдагы бай адамга мамиле кылгандай кылбайбыз. Бул байыр албайт да деп туруп биз көңүл кош жооп берип коебуз. Түшүнүңөрбү? Биз ошол жерден ошол албайт деп койгон үчүн, биздин эгобуз бөлүп койгон үчүн Алла Таала биздин өзүнүн эмелерин ачып койгон. Эми түшүнөңөрбү? Биз жана бай адамга кандай мамиле кылсаң, жана келген албай турган клиентке андан ашыра мамиле кылыш керек. Түшүнөңөрбү? Биз адамды баягы эгобуз, нафсибиз тандап койду да, бул бай экен деп жакшы мамиле кылдык, анын акчасын эметтик. Ошол убакта нар жактан балан жана клиент келип атат, аны биз байыр албайт да деп мындай да жооп берип атабыз. Туурабы? Эми ошол жерден биз жараткандын илиминен, билиминен или башка жерден кургала беребиз, адамды бөлүп койгон үчүн. Түшүнө алыңарбы? Эми ушуга окшогон нерсе өтө көп.
Бул бизнес эле эмес. Түшүнөбү? А биз берки адамга мамилени туура кыла алганда жараткан өзүнүн эшигин ачат экен. Бир жамандын артында бир жакшылык бар деп коет го мисалы. Түшүнө алганбы? Биз адамдарды бөлүп атсак, биздин адамдарды бөлгөнгө акыбыз жок. Адамдарды бөлдүңбү сен ийгиликсиз боло бересиң. Сен адамдарды бөлдүң, акчага ийгиликтүү болушу мүмкүн, бирок башка жактан кыскара берет бир жер. Эгонун иштеп атканын көрүп атасыңарбы? Эгонун иштеп атканын. Эми могу эмелерде жанагы ретрит жана бизнес сабактарда ушулар тереңирээк түшүндүрүлөт. Неге дегенде көпчүлүк адамдарда мындай результат кетип атып эле кетпей атат, токтоп калат да. Ошонун причиналары чыгат. Могу жеке разборлоодо ошолордун причиналары чыгат да. Ар кимдики ар кандай, окшош эмес. Түшүнөбү? Жана эже гана баягы, могу эже тигине. Түшүндүңүзбү сиз? Бул эже түшүнбөй атты эле, уже кече урушуп койдук эле, конкретно түшүндү. Түшүнүп мойнуна алгандан кийин уже ошол жерден уже адамда процесс башталат. Түшүнүп алганбы? Көрдүңүзбү? Уже мына өзү айтып атат. Адамдар бөлдүң, бизнесин токтойт. Токтолушу мүмкүн, кете берет, бирок башка жактан кыскара бересиң. Күйөөң жок болушу мүмкүн, аягың жок болушу мүмкүн, ден соолугуң кыскарышы мүмкүн. Или бакытыңан кыскарышы мүмкүн, баардык нерсе бар. Бул башка жактан кетип, башка бир формада кете берет. Эми ал мен устазым айтчу да, мен бирөөдөн жаман сөз угуп калсам дейт, күнөөнүн баарын 100% өзүмөн издечүмүн дейт, анан таап алчумун дейт. Түшүнөсүзбү? Значит, сизге ошондой жаман характерин көрсөтүп атабы? Сиз өзүңүздүн үстүңүзгө иштеш керек. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, сизге андай клиент келбеш керек. Адам тазалангандан кийин андан клиент келбей эле. Адам таза эмес болуп турганда, эгодо турганда, нафсиде турганда, эго нафси экөө бир эле нерсе го. Мен силерге түшүнүктүү болуш үчүн айттым да. Эгодо турганда, нафсиде турганда эмне болот? Только сени талкалай турган адамдар жөнөгөт. Түшүнөбү? Адам эгодо турганда, нафсиде турганда, только сени талкалайт. Адам нафсисин адам талкалайт. Түшүнөбү? Мен ошон үчүн келгенди айтам деп, мага даяр келгиле дейм. Түшүнөбү? Даяр болсоңор келгиле деп мен группага эмнелерди бүт эскерттим го, даяр эместер, башымды чаккандар, ооруткандар келбейди го деп силерге да жаздым беле. Эми айла жок оңолосуң да. Бир талкаланасың, эки талкаланасың. Оңолосуң да. Бул талкалануу кыйынчылык да. Эго адамда эго канчалык көп болсо ошончолук талкаланат. Эгоң канчалык көп, ошончолук талкаланат, мисалы. Эгонун ушундай эмелери бар, мындай жанагы жайылып эле балгалап кетет да. Биз аны чындык деп ойлойбуз. Мисалы, бул эженин эгосу. Сиз эме көрүнгөн жок. Бул эженин эгосу мындай. Бул мага келди, кайсы айда келдиңиз эле? Кайсы айда келдиңиз эле? Орозодон кийин сразу. Орозодон кийин келди. Не деп кетирдим эле? Медитация жасадым. А бул эженин ийгилиги совсем башка жакта. Мисалы. Мамиледе. Түшүнөсүзбү? Көзүңүз ачыла түштүбү?
Эми ошол нерсени акырын иштеп башташ керек болот. Маселе ушул жерде. Эми карап туруңуз, бул жерде эго деген мындай да. Мисалы бул апа деп коелу мисалы. Бул апа, тиги апа менен бизге келгендердин канча 80% апалар мисалы турабы. 80% мына көрүп атасыңарбы анан. Алардын өзүнүн адам эгодо турган өзү билбейт. Түшүнөбүзбү? Эгодо турган билет. Мисалы мен могу эгону 2010-11 жылдан бери окутуп келем да. Эго боюнча. Ошондон бери изилдеп келем да. Мисалы бир апа баласы бирөөнү таап алган экен. Экинчи аял болгон экен. Эми андайлар толтура го. Анан ошол жерден байкуш апада мындай карай келгенде, мындай биз пендечилик көз караш менен карай келгенде, ал апа туура мисалы. Ушу балдар эми ал экинчи аял албаган күндө деле ушу балдарын жакшылап жашап кетсин, ушу балдардын бутуна туруп кетсин, бала мындай болуп кетсин деп атпайбы? Туурабы? Анын ою боюнча туура, анын эгосу боюнча. Ушу кыздым жакшы болуп кетсин, мындай болуп кетсин деп атып эле биз Кудайдын алдына түшүп алабыз. Түшүнөбүзбү? Биз ошону оң аракет кылабыз. Бирок аны биз билбейбиз да. Оң аракет кылып атып эле биз көп нерсени өзүбүзгө чоң иштерди артыра алабыз. Анан нерсе тажайт анан адам. Анан көңүл бурба деп койдум. Мындай сөздөр кетти ортобузда. Bir aydan совсем башка, бая үйрөдө башкача өзгөрүүлөр кетти. Адам биздин эгобуз менен ушул жакшы болуп кетсин, ушул оң болуп кетсин, ушул көгөрүп кетсин, агарып кетсин деп эле биздин оюбуз менен киришип атып эле биз көп нерсени талкуулабыз. Ошон үчүн могул жакта бая медитация жасап атып туруп адамдын эменин результатка чыгат, бирок кетпей калган себеби адам эгонун нафсинин колуна түшүп калган болот. А бирок эмне себептен кайерден түшүп калды өзү билбейт. Түшүнө албадым? Өзү билбейт. Анан деген жер бар. Ошол жерди жакшылап окуп койгула. Адамдын эгосу, нафси көп жерде айтылат. Кызмат аркылуу жоюлат. Түшүнөбү? Или психологиялык тилде адамдын эгосу через служение аркылуу трансформация болот. Динде айтылат, сен бирөөгө кызмат кылып жакшылык кылсаң, сага бата келет деген жакта бар го, мисалы. Кыргызда бар, бекер отурганча бекер кетмен чап деп коет. Туурабы? Бир шаарда дейт. Бузук кул каптап кетип, анан Алла Тааланын периштелерин жиберген деп айтылат да. Бая уламыштарда. Хадисте ушул унутуп атам, анда айтылат. Анан периштелер келип анан бая бир Алланы эстеп турган бир адам бар экен да. 24 саат бою Аллага ибадат кылган адам бар экен. Анан кайра периштелер Алла Тааланын алдына барат экен. Барганда ушундай адам бар экен, сизди эстеп отурган дегенде, ошондон баштагыла деген экен да. Неге дегенде ал Кудайды эстеп ибадат кылып сыйынып отурат экен, бирок служение кылбаптыр. Түшүнө албадым. Эми баарыбыз эле Кудайды отурабыз, бирөөгө зыяныбыз тийген жок. Түз жүрөбүз, бирок жан дүйнөсү өспөйт атат. Неге өспөйт атат? Служение. А служение, кызмат ар бир адамдык өзүнчө кетет. Меники совсем башка, мисалы. Меники бул эженикин жооп, мисалы, адамдар менен мамиле кылып эмете берсем, айтат, баштап атпай да ишти кылчы дейт. Туурабы? А бул эженики совсем башка. Бул баардык нерсени билет, тымпыйып жүрөт, мисалы.
Menden ketken жок, мен ешкимге тийишкен жокмун. Мен түз жүрөм, таза жүрөм, ак жүрөм. Эмесин айтып койду эле, көзүңүз ачылачытыбы? Өзүм мойнума алдым. Наркы эженики мына. Тура эже? Только бул өзүнүн чындыгын пек айтачы. Өзүнүн чындыгын эми силер могу эмени кыла бергиле, могу эң жакшы эле могу Кудайды эле бул медитация десилер мындай да. Көпчүлүк жерлерде медитация десе баягы азыр бул жөнүндө кээ бир диний эмелер айтып атат, медитация туура эмес, анан ширик мирик депчи. Бирок жакшы динди чаламолду бузат дейт го. Чаламолду дин бузат дейт го. Анысында любой нерсени буза турган эмелер бар мисалы. Bir ilim çıktı, an çalamoldosu çıkart misal. Meditatsiya barıp an çalamoldosu çıkart misal. Bizdik совсем başka nerse. Sizlerge biz mına ata-babаңарга мындай кылгыла, анан көзүңөргө бир нерсе көрүнөт, анан бир нерсе келет, анан ошолордон кечирим сурагыла, анан бир эмелер келет, анан колдошууларга керек деген түшүнүк жок да бизде турабы. Бизде только мээңерди бошотула. Кудай дегиле, мээңерди бошотула деген сөз болот. Ал көпчүлүк жактарда медитация десиле баягы транска түшүрөдөн бул атаң келди, анан бул таарынып калыптыр, анан тиги атаң таарынып калыптыр. Анан бияк барышың керек экен, анан тияк барышың керек деле жиндеп жүргөндөр бар мисалы. Конечно, ата-бабаларга Куран окуш керек. Ата-бабалар үчүн кечирим сураш керек. Жакшы нерсе. Бирок фанатизмге айланып кеткен жаман нерсе да. Бул жанагы көз ачыктык боюнча, жиндер боюнча бир өзүнчө бир чоң тема кылып берем кийин. Азыр бир жин кирип кетти деген мода болуп кетти азыр. Мага кара дуа окутуп коюпту деген мода болуп кетти. Турабы? Ошолордун 95-90% туура эмес. Кирген эмес ал. Конечно, кээ бир адамдар баягы Кудайдын алдында бир туура эмес иш кылып, или бир кыйынсынып, или бир туура эмес иштер жасаганда жин кирип кетет деген жактар бар да. Жанагы алар бирок баягы мага жин кирип кетиптир окшойт деп өзүнчө эле сомнение кылып жүргөндөр бар го. Аларда жин жок. Баланча мени окутуп коюптур, түкүнчө мени окутуп коюптур, анан мындай дегендер. Бизде канча жинпиндер чыгып кетип атат медитация менен турабы. Чыгат, кадимкидей чыгып кетет. Бул эми терең салып кийин айтабыз. Neni? Эми ал кирне, страх, мыстрах бул жараткандан алыс болсоң эле келе берет да. Сен жаратканга жакын болсоң, Кудай деп турсаң, таза болсоң, бирне келбейт. Через дагы айтам. Бул адамдын нафси через кызмат аркылуу эме болот. Мисалы менин кызматым мен канча киши келет, мисалы ошолор менен сүйлөшөм, мына молар сүйлөшөбүз, канча адамдар жакшы болуп атат мисалы турабы. Эмне деген адамдар жакшы болуп атат. Мен ошолорго кызмат кылып, күндө телефонго туруп жооп берип, мындай кылгыла, тигиндей кылгыла дегенде менин жан дүйнөм жыргайт. Анткени мен ошол аркылуу жан дүйнөм өнүгөт. Мен колуман ошо келет да. Бул эженики совсем башка мисалы. Адамдарга мамиле тартуулап бул. Адамдарга башка нерсе берет мисалы. Өткөн бесплатно болсо эмнени? Мен байкадым саны.
бесплатный кылып бердиң сен. Мен 5 жыл бекер иштегем. Мен устазым акча алдырган эмес магачы. Духовный устазым өтүп кеткен алчы, өлүп калды. Вообще акча алдырган эмес. 5 жыл тарбияланып, анан патасын берип, анан ошондо азыраактан акча алып баштадым. А биз почти бекерлер утутпайбыз белдерге. Башка жөнөкөй эле семинар 8 миңден өйдө турабы? А биздики эң аз 3 миңден болот. Плюс ошолордун жарымы бекер биздики. Жалаң апалар келет, ооругандар жардам берди деп эми баягы биз азмо элге жайылтыш үчүн ошондой кылып атабыз да. Мисалы группада бир 50 адам окуп калса, ошонун бир 20 бекер, 25 бекер. Суранышат, кой эми жардам берели, кыздарга айтабыз. Жүз адам окуп калса, ошонун 50 бекер. 50-сі да бир жарымы 50%, 40% деп отуруп эмелерди кылабыз да. Анткени баягы ушул ил бою иштеп коердо мындай бекер жардам бериш керек. Бул баягы мен чисто ушул иштерди эметип баштагандан баштап, мисалы мен айына 2000 сомго машык турчумун. Айына 5 күн, 6 күн машык турчубуз, 2000 сомго машык турчубуз. Ушул устазым ошондой коюп берген. Анткени адам жетилбей туруп акча алса, ал жүгү болот. Түшүндүрбү? Анан кийин баягы көп опыт алдык, ошондон кийин анын батасын берди, анан эми акча алып берсем болот деген. Ошондо да мындай эме деген. А бизде биякта курс алып алып туруп биякка сатып атпайбыз мисалы. Бияктан окуй калып туруп биякка олия болуп чыгып атабыз мисалы. Анда результат жок да. А бизде эмне деген гана результат болот, күбө болот атат туурабы? Бул эже мына канча кило артадыңыз? 21 кило артадым. Эмне деген гана результат? Баланчыгын буттарыңыз не кетти же? Ачке же? Буттар кап-кара экен буттар. Az уже канча процент кетип калды? Бутун арасына тазаланып калыптыр. Мурдагы эмес кап-кара экен, аз таптаза болуп калыптыр. Мындай жарым-жартылай кетиптир уже. Сахарды же? Ошон үчүн мына бүгүн сабактын кичинекей бөлүгү ошол. Сен миң мындай жер бар да. Миң медитация кыл, миң Кудайды. Бирок сен служениени кыла албасаң бесполезно. Ошол жактар бар. Ар бир адам эмне болсо чете служение аркылуу. Кызмат мисалы. Siz элдерге илим берип, кызматтарды кылсаңыз, сиз мына бизнесте жүрөм деп атасыз мисалы, а бирок только кызыкчылык үчүн жүрөсүз да. Айырмасы. Түшүнөсүзбү? А биздики мен устазым өтө муш адам болгон экен, азыр күндө иштейм. Бекер кыл деген ошол экен алчы. Мен ошондо служение кылган экенмин да. Өтө аз өлчөмдө алчумун. Bir ay baştıram 2000, 3000 alçım aşıp ketse. Anken se ошол кызмат аркылуу адамга опыт анан эме керек экен. Адамда ошол ой кармап тура берет деп биз билбейбиз да мисалчы. Мен тазамын, мен намаз окуп атам, мен бул намаз окупайт, бул бейнамаз дегендин өзү бул өтө жаман нерсе. Алла билет ал.
Ömür boyu таза жүрүп, ушунчалык таква жашап жүрүп, эч тозокко түшүп калышыбыз мүмкүн деп алымдарыбыз. Туурабы? Ал бир Алланын колунда дейт. Ömür boyu туура эмес жашап жүрүп деле Алла таала ошол адамга берип коет экен да. Ниет белине жарашачы. Ömür boyu туура эмес жашап жүрүп, туура эметиши мүмкүн экен. Ал жараткандын колунда да. Биз ошол жараткандын ордуна биз эме маселе чечип коет экенбиз да. Көп нерсени. Жанагы айтып аткан эженин немесин түшүнүңөрбү? Кетпей аткан себеби. Ал только таза жерди издеп калдым дейт. Таза адамдар менен сүйлөшөйүн деп калдым дейт. Кой мен ушу ийгиликти болоюнчу деп. Колуна кичине акча келди. Мына көрдүм. Акча келгенден кийин эле уже башкача кийинип баштадым дейт. Магазиндерден кийинип баштадым дейт. Элден обочулонуп баштадым дейт. Элден обочулондуң, сен бул страшный эго. Түшүнгөнбү? Эми мындай жер бар да, сен базарда бир бут кийим сатып атасыңбы, сүт сатасыңбы, башка нерсе сатасыңбы, ошол жерден эле суу жене кетерсе болот. Түшүндүңбү? Ошол жерден эле кетет. Ошол жерден эле кетет. Анан сөзсүз түрдө эле бир духовный жолго түшүп, андай эмес ал жердечи. Базарда отурсам деле, мисалы бул эже базарда отурса деле ошол кандайсыңар жакшы деп көңүлүн алып, мисалы, ошол адамдардын көңүлүн таап, ошол адамга бир жакшы идеялар берип, өзүндөгү нерселерди берип койсо, бул да чоң служение болот экен. Анткени баягы бирөөнү ийгиликке чыгарып атканда, биздики мисалы ошондой да. Элдер мен темселеп канча жыл жүрдүм. Элдердин баары мекер маштырып. Эми темселеп дебейин эми. Канча жыл жүрдүм мен. Канча жыл массаж кылдык, канча жыл гимнастика кылдырдык элдерди. Курортто жүрдүк, канча эртең менен эрте барып алып, элдин баарын бекер маштырчу. Мага зарыл болчу. Турабы? Ал жерден кызмат кетти да, кызмат. Кызмат аркылуу адамдын жүрөгү ачылат. Түшүнүңөрбү? Кызмат аркылуу. Мисалы бул эже элдерге мисалы кандай турасыңар жакшы деп жакшынакай мамиле кылып, оларды бириктирип ушундай кылса, бул эжеге эмне болот? Сен жүрөгүңөз жибийт турабы? Жүрөгүңөз жибийт. Бул айкеге кандайсыңар деп ар бири менен учурашып, жакшы турасыңар, андай мындай деп койсо деле жардамчы. Бул деле служение мисалы кетет. Эми бул жерден кийинчерээк могу экинчи курста служениянын эмелери бар. Ой менен кылган служение бар мисалы. Көп ушулерден адашып калат. Түшүндүңөрбү? Мисалы, мен ийгиликке чыгышым керек турбайбы? Мен мындай кылышым керек турбайбы деп туруп кылган служение ал кетпейт. Ошон үчүн мен тупо эле жасай бере берем ошо. Иштин баары тупо да. Түшүндүңөрбү? Мисалы сиз мына личный разбор алдыңыз, мен эми ийгиликке жетишейин, балдарым мындай болсун, кыздарым мындай болсун, бир жакшы жакка оңолоюн деп туруп адамдарга служение башталды, ал туура эмес. Бул терең жагын алып караганда. Сооптоп алайын, бейишке чыгайын деп кылган служениең бесполезный нерсе. Туурабы? Жөн эле жараткан үчүн кылып кой, Алла Таалам үчүн. Аны Алла Таалам үчүн деле эмес, жөн эле баягы чын жүрөгүңө колуңан келген жардамды бер, Алла Таалам өзү билет ал кандай кылышты. Түшүнө аласызбы? Бул медитацияны ушу кармыла турганын бир тоскоолчулуктардын бирөө ошол азыр мен айтып атам. Түшүнө аласызбы? Бу жерден баягы эго жеке кызыкчылыкка иштеп баштайт. Жеке кызыкчылыкка иштеп баштаганда бул өтө страшный нерсе болчу. Өтө жаман нерсе. Кээ бирлери бар, только служение кылган адамдар эң артында выгорание кетип калат мисалы.
мен баланчага жакшылык кылдым, буга жакшылык кылдым, эч бир жакшылыгын билбеди дегендер бар да. Буга башкача каралат. Буга башкача каралат. Дың кыйып жүргөндөргө башкача разбор кетет. Мисалы, мен 7 чакырович айтып бердим го. Түшүнүңүзбү? Я. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Алладан алыстап кеткенде адам жан дүниеси кирдейт дейт. Туура эле. Анан кээ бирлер бар. Өзүнчө эле ак болуп, өзүнчө эле таза болуп, мен ыйман жолунда жүрөм дегенден өстө. Ыйман жолунда жүргөн адам айтпайт. Акырын эле Кудай деле жүрө бериш керек да. Ошол момунда. Эл көрөт дегенде бул өтө жаман нерсе деп айтат да мусулманчылыкта. Эл көрөт деген. Анан эгер адам илим албай туруп эле, илим билим албай туруп эле, илим билим жок эмеде тура эмес болуп калат да, мисалы. Өтө эле таза жүрөсүң, таптаза жүрөсүң, күнөө кылбайсың, ушундай баардык эмелерден тыйылып жүрөсүң, бирок илим албасаң, жүргүн андан да тажайсың. Андайлар көп да эстечи. Мен ушундай таза жүрсөм, ак жүрсөм, таза жүрсөм, анан мени каралап коюшту. Андай мындай дегендер толтура да. Мен ак жүрүп, так жүрдүм эле, мына ооруп калдым, акыры мындайга келдим дегендер толтура. Ошон үчүн илим албаса, сен ак жүргөнүң, таза жүргөнүң бесполезно. Түшүнөңөрбү? Бир айыл болот экен дейт. Хазайын ушунчалык жакшы көрчү экен дейт. Анан Хазайын уктап жатса да баягы коруп жатчу экен да. Эч кимди чымында кондурчу эмес экен. Анан бир күн чымын конуп калыптыр дейт, минсе учпайт, кайра келип конуп алат, минтет учпайт, анан баягы айылдын жини келип кетип, баягы чымын өлтүргөнү чапканда Хазайын өлтүрүп коюпту дейт. Ошондорбу? Ошон үчүн адамда өтө эле таза болгондо деле таза болуш керек, бирок анын мо принциптерди илим билим албаса, ал өзүн жепиштейт. Туура? Жаман болсоң жепиштейсиң өзүң, эгер таза болбосоң. Ар кимдин эгосу ар кандай болот, ар кандай формада болот. Ошон үчүн могу биздин могу медитация бул өтө универсалдуу нерсе. Өтө уникалдуу нерсе. Буга тиишпеш керек. Канча жылдан бери муну үйрөнүп, анан акырын элге берип атабыз бул нерсени. Ошон үчүн мындай чудалар кетип атат да. Бир эле апа оңголдук, кал үйдөлөрүн иштери өтүп атат, кандай кыйналып атат мисалы. Не? Ал эме сиз баягы замкнутный кругтоп коет да, ошондон чыга албай атасыз да. Бир кругтан чыга албай атасыз мисалы. Сиз ал унутуп койгон эмес, сиз жасалма түрдө унутуп койгон, түшүнүңүзбү? Ал сиздин подсознанияңызда калып калган программа. Илим аркылуу керек. Илим алыңыз. Билим алыңыз. Эң негизгиси уникалдуу методика бул медитация. Өтө уникалдуу медитация. Бекер медитациялар мыйды ким айтты кече? 4 жылдан бери эмеси келбей калган экен баягы айызы бир аялдын. Жана
Сен сиңдиңиз, а? Мындай пробныйга медитацияга катышып жүрүп, эме болот. Али сатып алып эми кайра эме кылам деп атат да. 4 жыл келбей калган экен, айызы келип баштады да. Ал 77 жыл. Бекер медитациядан мына. 4 жыл айыз келбей калган экен, же келип баштады. 77 жылда сиңдим. Живой пример. Андайлар толтура бизде. 45. Геморройлор почти что кетет, эчтеке калбайт. Канча геморрой айып кетти, канчаларына рахматтар келет личкага. Эмеге деле келип атат го тынбай эле. Геморройдун айыптын дегендерчи. Простатит, импотенция бүт кетет моюмда. Misal için de sırada senin aytan sözün bu meselelerinde de oturuyoruz. İşin altında. Sonra moyun mal, en şunda böyle olan sıvayım var. Moyun malın ise meditasyonu tek falan o zaman. Annem onu sokuyor. Мойнуңузга алгандан кийин аны действия кылыш керек. Бул биринчи. Эми мындай жактар бар да. Адам ыйманга кыйынчылык аркылуу келет или билим аркылуу адам өзүн тааныйт да. Анан сиз ошол нерсени мисалы 5 убак парз болуп атпайбы, 5 убак намаз парз болот. Эгер оорубай калса, эме болуп калат, эгер суу жок болуп калса, бая таяммум алып окуй берет мисалы. Орозо деле парз да турабы. А бирок баягы ден соолук болсо кармабай калып эметиш болуп атпайбы мисалы. А илим алуу дейт. Төрөлгөндөн дейт. Төрөлгөндөн өлгөнгө чейин парз болот. Түшүнүппү? Илим алыш төрөлгөндөн өлгөнгө чейин парз дейт. Анан могу медитацияны кыла берсеңер эле полный илим билимдер ачылат силерге. Баарын билип каласыңар. Конечно, окуш керек, канчамча окуш керек. Биринчи могу мээни ачып алыш керек да адамчы. Тазаланып алгандан кийин анан эме алыш керек да, билим алыш керек. Мен ошон үчүн баягы менде медитация баштатканда башында китеп иштебеңер токтоп туруп атканым ошол. Келет ал өзүчө. Сизге кереги жок мисалы. Сизге кирбейт. Тунуу деп коет, муну кыргызда тунуу деп коет. Муну мен молдо досторумдан сурайм да мисалчы. Анткени себеби могу коомго чыгып аткандан, бул нерселерди айтып чыгып аткандан кийин моларды баягы ойлонуп айтыш керек да. Анан муну пайгамбарыбыз муракаба деп койчу да. Мусулманчылыкта муракаба деп коет экен медитацияны. Жөн эле өзүңдү Алла Таалага тыштап берүү экен. Мындайча Алла Таалага өзүңдү коюп берүү дегенди түшүнүп экен. Кыргызда муну сүкүт деп коет мисалы. А могу международный тил бул медитация деп коет. Түшүнүп медитация деп коет да. Кыргызда баягы биздин кыргыздар сүкүт чалып деп коет го. Жаш өткөндөн адамдар сүкүт чалып эле унчукпай калат го мисалы. Ошол адам баягы чындыкка илешип баштаганда ошондой болуп баштайт деп айтылат. Мудрый адамдар сүйлөбөйт да. Кыргыздын бир улуу бар. Мисалы могу эмелерде бул жалган, бул чын маалымат деп келет го көпчүлүк илимдердечи. Кыргыздын макалдарында, кыргыздын улуулугу ушунда эме жок. Альтернатива жок. Мисалы, ар бир макалында альтернатива жок. Улук болсоң кичик бол деп коет мисалы. Тура. Жашыңда берсин мээнетти, карганда берсин дөөлөт деп коет. Буга альтернатива жок. Бул жалган, анан бул чын, анан бул мындай тигине деген нерсе жок. Могу адамдын кыргыз эли өзү учурчак менен жашаган. Учурчак менен жашаган. Байлык жыйган эмес, эме жыйган эмес. Азыр мына дүйнө жүзү ошого келе атат акырындык менен. Динде да сонун айтылат. Сахабалар күндө 6 магазиндеги сахабалар күндө ошолорду тарап берип турчу экен. Соода кылып, ашык жакшылар болсо тарап берип турчу экен мисалчы. Аларга Алла Таала бере берчү экен да күндөчү.
Ошон үчүн ушундай жактар да бар да, мындай кара келгендечи. Теманы өтө тереңдетпей эле коелу. Сүкүт бул тунуу деп коет эже. Тазалануу деп коет. Баягы толтура ойлордон, эмоциялардан тазалануу деп коет. Чоңузбу? Муну ушундай деп билсе болот. Могу эмелерде дейт, Европада, могу Япония эмелерде бүт эле медитация отурушат да баарынча. Медитация отурушуп көздөрүн жумуп коюп, могу чоң жанагы мировой компанияларда ошондой деп мен көп угам да. Бүт адамдар сүкүткө отургузуп, анан жумушка киришет деп угуп жүрөм да. Могу Кытайда деле отурушат дейт, бүт эле элин баарына көздөрүн жумуп алып. Кинолордо бар го. Биздин коомго бул эми келип атат да, бирок бизде бар нерсе бул, кыргыздын канында бар экен десечи. Өзгөчө учурчак бул кыргыздын канында бар экен да. Кыргыз эли өзү учурчак менен жашаган эл экен. Эми ошону биз билбейт экенбиз. Могу биздин максатыбыз ошону ачып берүү. Түшүнө албадыңбы? Биздин максатыбыз ошону ачып берүү. Азыр эми акырындык менен үмүт этебиз да. Ошол учурчакты ачып берүү. Мындай карай келгенде. Анан элге жетпейт да, түшүндүрүш үчүн бир канча методдорду колдонобуз мисалы. Бир тур артист болобуз, бир тур сөгүнөбүз, бир тур мындай болобуз. Ошондорбу? Анан ошондой нерсе бул мындай. Бул учурчакка келип эле акыры келип элечи. Дин деле ошол. Келип бир жаратканга байлан, намаз окуганда көзүбүз жумуп алып туруп оюбуз прошлойго да кетпейт, будущего да кетпейт. Бир эле Алла менен болуп калпайбыз мисалы, туурабы? Жараткан Алла Таала менен гана жан дүйнөбүзгө сынып окуйбуз да. Бул деген деле учурчак, ошого жакындоо деп билсе болот да, муну делечи. Кудайга сыйынып атпайбыз, Кудайды жүрөгүбүзгө алып келип атпайбыз мисалы. Эч бир нерсени эмес, бир гана жаратканды алып келип атпайбыз мисалы. Могу биздики ушулар илимий түрдө ушул эме жол менен, психологиялык тил менен ушул нерсени ачыш керек. Анан бул жерден дагы нерсе айтып коеюн. Бир эме жөнүндө айтылат го. Бир киши дейт, жайлоодо 5 саат отурса дейт, бир дос келет экен бишектен. Досум, сен ушул жакта жүрө бересиң, могу бээни сат дептир да, могу малларың сат дептир. Малды сатып не кылам десе, бал бишек алып бизнес ач дептир. Бишек алып не кылам, бизнес ачып алыптыр. Анан жыргайсың, эл көрөсүң, жер көрөсүң, чет мамлекетке чыгасың дептир. Анан чет мамлекетке эл көрүп, жер көрүп не кылам десе, анан депутат болосуң, ар жак бер жак болосуң дептир. Анан депутат болуп не кылам дебейби десе, анан мына менде болуп, анан жайлоодо кымыз ичип отурасың дейт да. Анда баягы дос айтып коет дейт, анда мен не кылып отурам депчи. Түшүнөбү? Биз башыбызды бияк барабыз, тияк барабыз, урабыз, муну көрөбүз, тигини көрөбүз, акыры келе эле баягы кымыз ичкенге келебиз. Мындай айтканда тунууга келебиз. Мындай Кудайга жакындаганга келебиз да. Мындай түшүндүрө келгенде, түшүнүңүздөрбү? Могу биз берип аткан нерсе ошолор. Ошон үчүн адам учурчакка келгенде ден соолугу оңолуп баштайт. Учурчакка келгенде ден соолугу оңолуп баштайт. Учурчакка келгенде үйлөө оңолуп баштайт. Учурчакка келгенде адам ген өзгөрөт. Учурчакка келгенде тети ата-энеңден келаткан бүт карма, сарма, чынжырчандар үзүлөт. Учурчакка келгенде үзүлөт ошонун баары. Түшүнүңүздөрбү? Учурчакка келгенде үзүлөт. Ошон үчүн бир апа мисалы медитация кылса, баласы ооруп атканы, кызы ооруп атканы, бирөөнүн тиши оорса, балдарында тиши ооруйт мисалы, көрдүңөрбү? Ошол ген аркылуу өтүп келген нерселер. Жакшы касиеттер болсо ошо ген аркылуу, мунун генинде, канында бар деп коет го. Туурабы? Ошо се өтүп келе берет мисалы. Оорулук болсо кандан канга өтүп келе берет мисалы. Табыпчылык болсо да кандан канга өтүп келе берет, туурабы? Анысы кандай? Могу биздин жаман немелер, адаттар мисалы. Ген аркылуу келген тетири программанын баары могу учурчакта үзүлөт. Ошон үчүн баягы мындай могуну жасаганда эле баласынын иши оңолуп атканы, кызынын ишинин оңолуп атканы, бизнестерин жүрө баштаганы ушул учурчактын белгиси.
Бирок ушул жерден айтып коеюн. Баягы 100 этажга чыкпай эле ошол пендечилик кылып кетпеш керек. Лох болуп каласың да. Апенде болуп каласың. Кудайга кайсы адам жакын билесиңби? Мусулмандыкта жөнөкөй адам жакын дейт. Эчтекенин иши жок, мындай бирөөгө зыяны тийбеген адам дейт. Мен сага тамашалап коеюн. Ал жерде өзүнүн кызыкчылыгы үчүн болот да. Өзүнүн кызыкчылыгы үчүн мен бирөөнө зыян тийбесин деп жүрсөм, мисалы бул эжеде болуп. Ал жерде жеке кызыкчылыгы үчүн бул экөөнүн эки эмеси башка, түшүнө алдыңбы? Кызыкчылык жок эле жөн эле баягы ошол через эми аркылуу момунчулукка келген адамдар бар мисалы. Эчтекенин иши жок. Бирок билбейм, кыргыз элине бир жер жагат. Момун адамдар аябай көп да. Көп адам учурчакта жүрөт, бирок учурчакта жүргөнүн билбейт. Ушул нерсени эсиңизге түйүп коюң. Көп адам ошол абалда жүрөт, бирок ошол абалга түшүнө албайт, Аммо биздин сабактар ошонун үстүнөн иштеп келе атабыз. Түшүндүрүштүн жолу, түшүндүрүштүн методикасы. Түшүнөбү? Көп адам ушунчалык бактылуу экенин билбейт. Түшүнөбү? Бирок бактылуу экенин билбейт, бирок бакыт издейбиз. Аммо ошол адам учурчакка келгенде эле бүттү, ден соолугу оңолуп баштайт, иши оңолуп баштайт. Ден соолук биринчи очередь ден соолугу оңолот. Анткени баягы жаш бала учурчакта жашайт да. Жаш бала. Ошон үчүн жаш баланын ден соолугу таза. Ошон үчүн 98-99% жаш бала таза төрөлөт, Бир 2% эле баягы эми ошибка андай мындайлар менен төрөлүп калбаса, баягы төрөлүп аткандай эле бир ооруп турабы? 3% деп коеюн. Калганы 95% бала таза төрөлөт. Жаш бала учурчакта жашайт да. Ошолорду. Ошон үчүн таза. Аммо биздики берип аткан нерселер ошол учурчакка келиштин эле эмелери. Методикалары. Түшүнөбү? Учурчакка келгенде баары оңолуп баштайт. Алдам гүлдөйт адамчы. Болуп көрбөгөндөй өзгөрөт, Мына бул эже 20 кило арттады, тырыш калдыбы? Тырыш арттады мына. Көрсөтүп койсоң болобу? Сүйлөп койбойсузбу кичине? Төрт айын ичинде 20 килограмм 800 грамм, Тырыш калган жок. Муртадан арыктап өзүн бетте сыктап арыктачымы? Бирок аны терин шалбырап бошошуп калды да. Мында чыйрагында тартылат. Анан өзүмдү да мындай жеңил сезип ушундай эме бар. Ошондой болот, шалбырабайт буяккачы. Шалбырабай, мына эже айтып атат, шалбырабай арттадым дейт. Эми азыр мен мо телефондун эмеси зарядкасы өчүп атат, мо эфирди сактап калганга үлгүрөйүн, Урматтуу көрүүчүлөр,